Бакыт байке, анан дагы суроолор болуп атат. Бул эмне үчүн именно бүгүн ушунчалык маанилүү болуп калды депчи. Бүгүн Эми эмне үчүн 4-чыштыкка киришибиз керек? Эмне үчүн бүгүн биз барып Кудайга биригишибиз керек? Бүгүн эмне мынчалык маанилүү болуп атат деген суроолор болуп атат. мындай да өсүү деген нерсени кандай ойлойбуз? Ошол агып аткан суу постоянно агып турган бул өсүп аткан суу да агып туруп кызматында. Токтоп калган суу ал ийирип чирип сасый баштайт дегендей, бүгүн бул үчүнчү биз жашап аткан чен өлчөмдө жыштык өзүнүн мындайча айтканда миссиясын бүтүп аткандыктан ошо эски жыштыкка байланыштуу жашоодогу тиричиликтин да ойдун да баарын нерсенин мындайча айтканда бүтүшү болуп атат да. Ошон үчүн бул шашылыш ааламдык ушунчалык терс айланып атат. Мисалы ааламдан мурун 1000 жылдар болсо, 1000 жылда боло турган нерсе бүгүн бир күндө же болбосо 10 күндө болуп кайталана баштады. Адамзаттын тезирээк өткөзүп кетпесе, жер көтөрө албай баратат да. Жашоодогу жыштыкты бул үчүнчү чен өлчөмдө жыштыктын жерине өзү көтөрө албай баратат да. Планета жарылып кетпесин деген коркунуч бар. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө бизде башка вариант жок. Жок. Только 4-чыштыкка көтөрүлүшүбүз керек. Туура. Болгону да ошол, Бакыт байке. Мына ошол жыштыкка билесизби эмне көтөрөт? Бир гана бизди аң сезим көтөрөт. Мисалы, аң сезимибиз бүгүн бир сырлуу жашоо менен жашап атса, биз көтөрүлгөн сайын биздин аң сезимдин ачылуусу 1000 сырдуу, 1000 кырлуу жашоого алып баратат да. Мына ошого жеткенден кийин адамдын ошол магнитсимал ою тартып турат да. Жогорку жыштыктын нурларын тарта баштайт да. Адамдар өтө баштайт. Эң биринчи адамда аң сезим өтүш керек да. Аң сезим өтмөсө адам өзүнөн өзү өтүп кете албайт. Аң сезим ошол нерсе болуп тартып кетет адамдын үстүнө. Аң сезим өтөт только өскөн учурда. Топтуура. Сен деле баарын билип алдың го эми. Өзүңө эле жооп берсе болот. Эми сиздин жооп бергениңиз башкача да. Бакыт байке, азыр карасаңыз мына тирүү адамдар 4-чыштыкка өтүп атабыз, 5-чыштыкка өтөбүз деп аракет кылып атабыз. Ал эми мындан мурун жашап өтүп кеткендер Кудайга бирикпей калабы? Биз Кудайга баратыбыз. Баарыбыз эле бир пространстводо да азыр жердегичи, мисалы өтүп кеткен ата тектер эле ошол пространстводо. Жогорку жыштыкка өтө элек да алардачы. Ошон үчүн бул жерде урпактар да көбүнчө ошо ата теги да өспөй калып эле байланып калып атат да. Ошон үчүн биз ата тектерге баягы Куран окутуу, анан кийин ашын өткүзүү деген ушундай нерселерди биз ата тектерди биз менен бир экенин билип, ошолор менен биргебиз да. Өткөндө бул чогуу өтөбүз. Ата тектер баары чогуу өтөбүз. Аң сезимдер өтөт да. Алардын аң сезими буга чейин бир кандайдыр бир чектелип турган болсо, алардын аң сезими ошо айрыкча урпактар аркылуу алар көтөрүлөт да. То есть бүттүк азыр параллельный мир дагы кошо өтүп атат, биздин күн галактикасы полный эле кетип атат. Дагы биздин бир көрүүчү сонун суроо бериптир. Ата тектерге кантип байланышка чыксак болот, ыкмалар барбы дейт. Баардык нерсени ата текке чыгара турган ыкмалардын баары адам өзүнүн ички дүйнөсүнө үгүлүш керек. Ички добушун укканга аракет кылыш керек. Эгерде уга алса, ошол нерсе ошо энергияны тартат да, түздөн түз ата тек менен байланыш каналдары ачыла баштайт да. Алар менен байланышка чыга башташат. Өтүп кеткен ата энелерибиз кайсы убакытта түшүбүзгө кирет? Азыр мына түшкө кирип күчүп атыр да. Себеп дегенде биз ошол ата тектердин пространствосуна кирип калдык да. То есть тиги дүйнө менен бу дүйнө мындайча айтканда кошулуп атат да. Ошон үчүн мында көп кире баштады азыр. Көпчүлүктүн эле түшүнө ата тектери өлгөндөрү түшүнө кирип эле баягы өздөрү түштөрүн чече албай эле эмне болуп атканын түшүнө албай атат да. Анан баягы көнүп калган боюнча эле алар Куран окутуп атат деп эле мал союп эле кээ бирлер ушундай бир аракетчиликке түшүп атат да. Алар да бир нерсени билбей атат. Ошол ата текти өйдө көтөрүп өйдөнкү жыштыкка киргизүү ыкмаларын жөндөмдөрүн билишпей атат да. Бакыт байке, бизде негизи мындай бар эле го илгертен айтылганчы, эгерде өтүп кеткен адам биздин түшүбүзгө кирсе, то бул бир жаман көрүнүш, жаман аян, алып кетейин деп аткан деген нерселер бар го. Бүгүнкү күндө биздин түшүбүзгө киргенде булар бизге бир нерсе жөнүндө айтайын деп атабы, суранайын деп атабы, же предупреждать этейин деп атабы бирденкени?
азыркы түшүп аткан энергия эми азыркы менин өзүмдүн түшүнүгүм боюнча азыркы келип аткан энергетика эки жакка тең бирдей өзүнүн таасирин тийгизип атат да, ошол эле ата-тектердин дүйнөсүнө, ошол эле биздин дүйнөгөчү. Ошон үчүн ата-тектердин арасында деле биздей ойгонгондор болуп атат. Алар урпактарыбыз чыгып кетсе экен деп ушунчалык аракет кылып атат. А көп эле ата-тектер бар, алар деле ойгонгон жок. Алар урпагына байланып, урпагын карап турат да. Биз ата-тек дегенде, ата-тек биздин генибизде да, алардын энергетикасы гана бизден бөлүнүп кеткен да, мындайча айткандачы. Ошон үчүн алар ошо өзүнүн жыштыгын керектүү убакта ошол чогултуп анан бизге аян болуп көрүнө алат да. Бул ушундай бир кубулуштуу нерсе. Сон